Мына ушундай таттуу курбуларга күбө болдук, Азыр болсо биздин студиябызга дагы бир татынакай болгон курбулар келип отурат. Болгондо дагы айымдар арасында достук бар деген бир бар экенине ишенген кыздар деп айтсак болот. Тааныштырып өтсөк, Төкмө акын Жамайка Токонова жана ошондой эле акын кыз, журналист Рыскүл Изатова бизде конокто. Саламатсыздар. Кутман тааныштар. Кош келиңиздер. Маанай жакшыбы? Жакшы, сон. Негизи эрте эле турасыздарбы сиздер? Ооба, эрте турабыз. Эрте ойгоносуздар, Биз бүгүн ушул достук тууралуу, мырзалардын достугу, айымдар арасындагы достук тууралуу сүйлөшүп атабыз да. Сиздердин дос болгонуңуздарга канча болду? Бир 2 күн деп коюңуз. Бир 2 күн болду го деп. 3-4 жыл болуп калды. Андан деле ашты, бир 4-5 жыл болуп калды го. Биз качан дос болгонубузду кечинде отурупчу, эмне болуп дос болгондугубуз тууралуу ойлоно туруп таппай койдук такыр. Эмне болуп, качан, эмне болуп таанышканыбыз эсибизде жок. Кыскасы бизди тагдыр сынап, турмуш таразалап анан дос кылган окшойт да. Чындап эле мындай эстеп, эмне болуп таанышканбыз, эмне болуп дос болуп калганбыз, мындай эч Билбейсиздер. Түшүнө албай койдук да. Массага. Чоң рахмат, саламаттарыңыздар. Ушундай угалалы деди керек депчи. Негизи көпчүлүк кыздардын арасындагы достуктагы достук беле деп айтышат го, андай эмеспи? Мисалы дегенчи, бизде дос десе эле баягы бири-биринин ички жан дүйнөсүн сурап, анан такыр баш оту менен кирип кеткендер болот го. Ошондой достуктар көпкө чыдабайт болуш керек деп ойлойм да. Биз андай эмеспиздир. Биз болсо жөн гана анын ийгиликтерине мындай өтө деле моонтуп кубанбасак дагы жан дүйнөбүз менен, ичибиз менен кубанып, ичибиз менен кайгырып, айтор тең салмактуулукту сактап, анан ошого жараша мамиле кылат окшойбуз. Мындай биз моонтип үзүлүп түшкөн учурда эле болуптур бири-бирибизге болгон. Бирок ошол достук тескерисинче көпкө сакталат окшойт. Өтө кызыл батоңот дейт го. Ошол сыяктуу да. Анан дагы азыр Рыскүл айтып кеткендей, бири-бирибизге мындай өтө үзүлүп түшпөгөндүктөн дос деген бир аралыкты сактап, аны бийик туткандыктан көпчүлүктөр да биздин дос экенибизди билбейт экен да. Себеп дегенде биздин чөйрөбүз бир болгондуктан кээде экөөбүз сүйлөшүп, учурашып калсак, бири-бириңерди тааныйсыңарбы деген суроо дагы болот да. Анан күлөбүз да, биз доспуз депчи. Десек таң калышат да, кандайча, кантип депчи. Анан ошондон улам мындай коомчулук дагы көп биле бербейт, айланабыздагы адамдар да биле бербейт да. Мындай достугубузду сыр тутабызбы билбейм да, башкача бийик тутабыз да. Негизи баягы өтө жакшы көрбө бир күн кас болуп каласың дейт го. Ошол сыяктуу эле ар бир нерсенин чеги менен болуш керек, Ошол нерсе чын эле жакшы окшоду. Кыздардын ортосундагы достукту эмне бузушу мүмкүн деген суроо болсунчу. Кыздардын ортосундагы достукту көрө албастык бузса керек. Анан албетте ичтардык көрө албастык эле бузса керек. Бизде андай нерсе жок деп ишенем, себеп дегенде эмне сомнение менен карап атасыз? Жок деп ишенем. Ишенсемби деп койсузбу? Ишенейинби? Себеп дегенде биз кайгырып турган учурда мындай жакшы кеңеш бере алабыз, кубанганда ошол кубанычын тең бөлүшө алабыз. Ашыкча кетпейбиз да. Ашыкча эркелетпейбиз. Достуктун чыныгы баягы достук бар экенин далилдеш үчүн көпчүлүк кыйынчылыктардан өтүш керек деп айтылат да. Ошондой учурлар болдубу силерде? Мисалы кайсы бир учурда бири-бирин жамандаган учурлар болот го. Мисалы жакын достор деле мындай карап турсаң бири-бирине жамандап же болбосо ушундай бир кырдаалдар болушу мүмкүн. Ошол эле учурда мисалы кээде туруп Жамайка экөөбүз дос болгонубузду көпчүлүк билбесе, мисалы, Жамайка мындай деши мүмкүн, Рыскүл тигиндей деши мүмкүн да. Ошондой учурлар көп болот, мисалы. Бирок ошол учурда дагы биз анын сөзүнө кирбестен, биз өзүбүздүн жүрөгүбүздө кандай сакталат, кандай урмат-сый бар ортобузда, ошол нерсени гана чыгарабыз да. Башкалардын сөзүнө кирип кетүү же мындай достукту бузуу бизде жок чындыгында. Экөөңүздөр каяктан таанышып, каяктан дос болуп жүрөсүздөр курбу болуп? Бизде эсибизде жок дебеди? Жок, бизде табыштырган негизи Нурзат Токтосунова эжебиздин Нур мектеби табыштырган. Мен ал мектептин эң алгачкы окуучуларынанмын. Нурзат эженин ошо мектебинен билим алгам. Айпери ушул бардыгыбыз эң биринчи окуучуларынанбыз.
Рыскүл бизден кийинки окуучуларынан ошол баары бир айландырып келип эле табыштырган ошо Нур мектеби. Бирок эмне себептен жакын болуп кеткенибизди, дос болуп калганыбызды эстей албайбыз. Балким сиздердин ой жүгүртүүңүздөр бирдей, анткени экөөңүздөр тең. Бириңиздер төкмө акын, бириңиздер акын, жазма акын десек болот да. Баягы балким бир чөйрөдө болгондуктан дагы сиздер бүгүнкү күнгө чейин баягы негизи чыныгы достордун баягы бири-бирин сүйлөбөй туруп эле түшүнөт го. Эмнени ойлонуп атат, эмне жөнүндө пландап атат дегендейчи. Экөөңүздөрдүн да ошол жашоодогу багытыңыздар бир болгон үчүн, деги эле өзүңүздөрдүн жылдызыңыздар туура келген үчүн балким куру болуп калдыңыздар, Балким ансыз эле болушу мүмкүн. Мисалы, биз ошол Нур академиясында окуп жүргөндө, мисалы, биз бирибиз жөнүндө сүйлөшүп деле, учурашып деле мындай мамиле болбоптур да чындыгында. Түртүшүп кетет болчусуздар. Түртүшүп деле. Ал учурда мен өтө эле жоош болчумун, эч ким менен сүйлөшчү эмесмин да, ошол өзүм менен барып өзүм менен келчүмүн. Анан Жамайка эмес, башкалар менен да сүйлөшчү эмесмин. Анан качан эле ушунчага келдиңиз? Тагдыр жашоо көндүрөт экен, турмуш бышырат экен да. Ага чындап эле азыр жогоруда сиз айтып кеткендей, биз сүйлөшпөй туруп эле бири-бирибизди түшүнөбүз. Маанайыбыз кандай экенин уланып турабызбы, же капаланып турабызбы, сүйлөшпөй эле бир көз караш менен эле түшүнүп коебуз. Жамайка настроение болгондо унчукпай, настроение болуптур да, акырын басып бутумдун учу менен анан ары оокатымды кылып жүрөм. Жакшы. Анан Рыскүл айтсаңыз да, сиз ушул достукту түшүнгөн, достукка бекем экениңизди билдик. Анан достукка арнап, курбуларыңызга арнап жазган ырларыңыздан барбы? Ооба, кечинде эстедим ал жөнүндө. Эки ырым бар экен. Окуп берейинби? Сон болот. Бул деген негизи Жамайка деле айтып калчу андай учурда. Бакыт мага. Уккан сайын суктанасың сырдашчан, кандай гана бактылуу деп ыр жазган. Башкалардай бакыт бербей амага, берген тура аянбастан, ыр жактан. Эсептебейм жазганымды бакыт деп. Айтпа курбум, андан башка ашык кеп, ыр жазылган барактарды берейин. Айры, өрттө, же кааласаң чачып кет. Баркталбаган сүйүүсүнө мас болгон, көргөм далай, сулуу көздү жаш толгон, жазгандарын бийик көрүп жүрүшүп, бакка тунган акын кыздар аз болгон. Ишенимсиз татаал тайкы жол баскан, издебеймин бакытымды жок жактан, бар түйшүгүм оюнга алып берүүдүн, бакыт чыгаар коломтоого от жаккан. Бул ырды жазылганына 3-4 жыл болуптур, ошон үчүн азыр такалып окудум. Экинчи ырчы? Экинчи ыр алда курбума деген ыр болчу. Жазгансып бүгүн ырды биринчи ирет. Ыр жаздым дедиң мага сүйүнчүлөп. Окудуң, дем чыгарбай уктум баарын, баягы баркталбаган сүйүүң жүрөт. Менин да сен сыяктуу жарамарбын, сүйүүдөн запкы чеккен жарадармын, жубатып көңүлүңдү көтөрүүгө, жакшы сөз айтууга да жарабаймын. Күн келер сырды айтып чечилишер, күйүттүн ал кездерде кечип бүтөр, билемин биз чоң акын болуп анда, бул ырлар кумдай көп жыл кечиришер. Курбуңузга жазгандарыңыз, Айттыбы анан ушул нерселердин баардыгын күйүтүн ичиндеги. Бир күн айтаармын деп айткан экен, жазган экен. Айтышабыз да сөзсүз түрдө. Негизи кыздардын арасындагы достук ошол бир эмоционалдык деңгээлде сакталат экен да. Анткени ошол бийкечтер жашоосунда эмне болуп атканын, кандай күндү кечирип атканын, баштан өткөрүп атканын курбусу менен бөлүшөт көпчүлүк учурда. Сиздерде дагы ошондойбу? Анан сырыңыздардын баарын эле бири-бириңиздерге айта бересиздерби? Жок. Мынакей, чыкты. Айта турган сыр болот, айтпай турган сыр болот. Сурай турган кеңеш болот. Балким башка бирөөдөн кеңеш сурайсың да. Айтчу нерселерди жашырбай айтабыз, айтпачу нерселерди унчукпайбыз. Мисалычы мен кээде таң калам да, мисалы курбу кыздар болот го, бири-биринин жигитине чейин, түйүнө чейин иликтеп, анан айтышып, менин жигитим мындай, менин жигитим тигиндей депчи. Мисалы бизде андай нерсе, мындайча такыр жок да. Жеке жашообуз жеке боюнча эле калат да бизде. Биз такыр айтпайт экенбиз, мен ушуну таң калдым. Анан биз болгону эмнени сүйлөшөбүз, чыгармачылыкты сүйлөшөбүз отурганда, алдыда келечегибиз тууралуу сүйлөшөбүз, максаттарыбызды сүйлөшөбүз. Анан тамак тууралуу сүйлөшөбүз деп коебуз. Тамактарды жасаган, мисалы биз үйдөн
өзүнчө баягы отуруп жасап мындай чогуу да баардыгы чогуу экен мындай карасак. Түшүнүктүү. Жамайка айтсаңыз, сиз төкмө акын болуп көптөгөн мырзалар менен айтышып жүрөсүз. Анан мырзалар менен ушул айымдардын ортосунда достук болобу деген бир суроо бул аябагандай мындай чоң талкууда жүрөт да. Кээ бир айтат болот дейт, болбойт дейт. Сиздин оюңузча кандай? Менин оюмча болот. Себеп дегенде ал болтуруш же болтурбай коюш адамдын өзүнөн болуш керек да. Себеп дегенде достукту сезимге же сүйүүгө айландырып ийиш ал адамдын өзүнөн да. Эгерде достукту туу тутуп аруу кармасаң, эмнеге болбосун? Азыр жогоруда айтып атпайбыз, мисалы үчүн биз жеке өзүбүзгө тиешелүү жеке жашообузду көп айтпайбыз депчи. Ал өзүбүз менен жеке боюнча калат деп. Ошол сыңары эле мырзалар менен деле ошондой достукту сактасаң болот да. Сиздин досторуңуз барбы мырзалардан? Кыздарга салыштырмалуу мырзалардан көбүрөөк. Анда экөөбүз да дос болот окшойбуз. Сиздинчи кыздардан досторуңуз барбы? Досторум табылбады. Жок, негизи буга чейин бар. жакшы сүйлөшкөн кыздар, ооба. Демек, кыздар менен мырзалардын ортосунда достук болот турбайбы, Экөөбүз деле доспуз да. Жакшы, жакшы пикир, жакшы ойлор айтылды, Ооба. Көрүүчүлөргө айта кетпейли. Сурооңуздар болсо, эгерде Жамайка менен Рыскүлгө бизге түз байланышка чыгып айтсаңыздар болот, сурооңуздарды берсеңиздер болот. Калуу тилектер болсо дагы 56 56 72 сандарды териңиздер. Жамайка айтсаңыз да, сиз Рыскүл сыяктуу буга чейин достук тууралуу анализдеп, ой жүгүртүп бир чыгарма жазып көрдүңүз беле? Саптарды балким. Мен ушу достук жөнүндө жазбаптырмын. Ошо кечээ күнү Жамайка жазбайт го дейм. Эфирге сунуш болгондо ойлондук да. Андан кийин чындап достук жөнүндө жазып көрбөптүрмүн. Рыскүл экөөбүз эле чыныгы дос экенибизди 1 жыл болду го. Ойлонуп отуруп, экөөбүз сүйлөшүп отуруп, андан кийин мындай мурда доспуз деген менен мындай чыныгы анализ жүргүзүп көрбөптүрбүз да. Кече аябай анализ жүргүздүңүз. Так, экөөбүз доспузбу же дос эмеспизби депчи? Жок, буга 1 жыл болуптур. Экөөбүз сүйлөшүп отуруп, баягы сырларыбызды бөлүшүп отуруп, андан кийин чындап эле жашайлы деген чечимге келгенбизге. Ошо чогуу жашайлы дегенге чейин ойлонуп отуруп, андан кийин чындап эле экөөбүздү тагдыр сынап берген турбайбы? Мисалы үчүн экөөбүз дос болуп калабыз деп, же болбосо сен менен дос боло алайын деген мындай алгачкы кадамдар болгон эмес, экөөбүз мындай Келдес болобуз деп болгон эмес. Жок, жок. Тагдыр сынап, турмуш таразалап, анан жакындаткан да. Анан издешпей табышкан турбайбызбы деп ушундай чечимге келгенбиз да. Мисалы биздин чыгармачыл чөйрө табыштырды дей турган болсок делечи. Биз үйдө Ыкбал деген досубуз бар, курбубуз. Анан ал азыр чыгармачылыктан алысыраак да, ал билим жаатында жүрөт. Бирок ошончо деле үчөөбүз кадимкидей мындай бири-бирибизди түшүнүп, ал деле түшүнүп, ооба, жүрбөйбү дегендей да. Мындай бир тууганда дагы мындай ар кимдин мүнөзү ар кандай болот го. Бирок бизде мындай унчукпай эле сүйлөшө беребиз да. Көздөр менен эле түшүнүшүп, ооба. Негизи ооба, туура сөздөрүңүздөргө кошулам. Негизи баягы айтылат го, досуңду көрсөт, сенин ким экениңди айтып берем депчи. Ошол сыяктуу эле. Демек окшошсуздар, Окшоштук болот. Окшош адамдар дос болсо керек дейсиз. Көз карашы түз адамдар болсо керек, мындай алдыдагы максаттарына же болбосо жашоого болгон көз карашы бирдей болгон. Эми азырынча таарынып калат бирок бизге. Берет мындай таң атпай таарынып. Жок, буларга эркелейм да силерге мындай бир аз биздин эркелик кылып, анча-мынча мүнөзүмдү көргөзүп. Эмеге биз 94-биз, Жамайка 95 болгонго чын эле үйдөн эркебиз ушул. Ишиңиздер, Кенже дастырбай. Анан буйруса алдыда турмуш жолу бар дегендейчи. Алдыда дагы дос болуп, курбу сакталып калабы, курбулук? Же турмушка чыккандан кийин эле болду? Достукту турмуш өзү таразалап берип аткандан кийин, үй бүлө кургандан кийин токтотуп коюштун өзү туура эмес го дейм. Туура. Достук тууралуу канча айтсаң дагы баягы айтыла берет экен да, сөз түгөнбөйт экен чындыгында. Бир аз маегибизди башка нукка бурсак да, азыр бизди көрүп жаткан көрүүчүлөр болсуп кайган сулуу бийкештер кайсыл жердин аккуулары болду экен деген көрүүчүлөрүбүздүн суроосу албетте болушу мүмкүн, биз билсек дагы, ооба, кыскача айтып бериңиздер андан соң. Мен Нарын областынын Кочкор районунун Тендик айылынан болом, өмүр баяным десем. Ошол жакта чоңоюп, төрөлүп өскөм. Мен болсо
Чүй областынын Кемин районунан болом. Кеминден, жакшы. Мына ушундай экөө эки жактан болсо дагы бүгүнкү күндө жакшынакай курбулар болуп келишет. Сиздерге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Кыздардын арасында дагы достук бар экенине баягы ишендирдиңиздер, көпчүлүк ишенбегендерди. Ишендим мен. Ишендиңизби? Жакшы. Акын жана журналист Рыскүл Изатова жана ошондой эле төкмө акын Жамайка Токонова менен биз маек курдук. Бар болуңуздар. Достугуңуздар үзүлбөсүн. Рахмат, Түбөлүктүү болсун. Ал эми биз болсо Таңмана программасын улантабыз. Алдыда дагы ушул теманы алкагында келген коноктор менен кеп кылабыз. Биз менен болуп туруңуздар.